саламатсыздарбы? Өлкө деми маалымат топтомунун жума күнкү чыгарылышы назарыңыздарда, алдыдагы көз ирмемдерде. Өнүгүү жолуна карай Нарын шаарында 100 орундуу балабакча курулууда. Жумушсуздукту жөнгө салууга карата аракеттер электик ишкерлердин кол эмгеги экспортко чыгарылууда. Беларусь Россияга магазиндерге кетет көбүнчө. Сактангыла, бүгүн өлкө боюнча 875 адамдан коронавирус аныкталды. Алардын 10-у Нарын облусунун тургундары. Нарын шаарынын Борбордук бөлүгүндө 100 орундуу балабакчанын курулушу жүрүүдө. Түркия өлкөсүнүн Этимескут районунун каржылоосу менен салынып жаткан балабакчанын сметалык наркы 35 миллион сомду түзүп, декабрь айында ишке берүү белгиленүүдө. Эскерте кетсек, Нарын шаары менен Этимескут району ортосундагы достук кызматташтык алака түзүлгөн. Мындан улам түрк тарап өткөн жылы бакча курууну белгилеп, бирок пандемияга байланыштуу иш жүргөн эмес. Учурда балабакчанын айлана тегереги тосулуп, пайдалуу түптөлүп, курулуш жанданууда. Ушундай эле жаңы курулуш Жумгал районунун Чаек айылында жүргүзүлүүдө. Тагыраак айтканда, райондук архив имаратынын капсуласы салынды. Ага жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен жамаат катышты. Өткөн кылымдын 50-жылдарында курулуп, эскилиги эбак жеткен имаратта иш алып баруу, тарыхый документтерди сактоо кыйынга учурап келгендиктен өзгөчө кырдаалдар кызматы пайдаланууга жараксыз деп тапкан. Мындан улам республикалык бюджеттин эсебинен жалпы наркы 11 миллион 714 миң сом каражат бөлүнүп, 2 кабаттуу жер төлөөсү менен заманбап курулууда. Башталган курулушту жыл аягына чейин бүткөрүү белгиленген. Нарын облусунун аймагында иш алып барган алдыңкы дыйкан фермерлерге өлкөнүн айыл чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлиги тарабынан акысыз дары-дармектер берилүүдө. Тагыраак айтканда, өсүмдүктөрдү каптаган зыянкечтерди зыянсыздандыруу жана азыктандыруу боюнча берилген дары жалпы 40 дыйканга тапшырылды. Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгүн арттырууга карата көрсөтүлүп жаткан камкордукка дыйкандар дагы ыраазычылыгын билдиришти. Дыйканчылык боюнча өсүштүн баягы карточкабызды айдайбыз, негизинен бизде деген эгин менен эле той топтоо чөптөр да, көп жылдык чөптөр. А негизги жалпы мен жеке агроном катары ким кандай өсүмдүк айдап атса, ошолорго жардам берип, ошолорго мынакей удобрениялардан кандайын бериш керек, жериңердин топурактын составы кандай, бул жердеги лаборатория ачылган, ушул жерге алып келип, татынакай топурагынын составын текшертип, элдин немесине түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек да. Мезгил өткөн сайын өлкөдө жеңил өнөр жайы өнүгүү жолуна түшүүдө. Мунун ичинен тигүү тармагы калкты иш менен камсыздап гана чектелбестен, өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүгө салым кошуп келет. Ата мекендик өндүрүштөн чыккан кийимдер жакынкы мамлекеттерге экспорттолуп, өз кардарларын табууда. Алардын бири Ат башы районундагы Чакан цех. 1 жылдан бери бул Чакан цех өндүргөн товарларын Орусия өлкөсүнө жиберүүдө. Кененирээк кийинки материалда айтылат. Ат башы айылындагы бул Чакан цехте 15 жумушчу иштейт. Алардын арасында эң эле кенжеси Байгазы. Жаңы гана 16 жашка чыкканына карабастан, улуулар менен тең тайлаша иштеп каражат табууда. Бишкектен жүрүп, окуусум бүткөн, сертификатым бар. Окууну бүткөнүм 3 жыл болду. Анан Бишкектен дагы 2-3 жакта иштедим. Надон болуп тиктим. Анан кийин үйгө алып машинка алдым, өзүм 2 машинкам бар. Аларды азыр үйдөн тикпей эле бияктан ошо жумуш карап бияка келип иштеп атам. Бул кийим тигүүчү жайды айыл тургуну Бурул Жунушалиева 1 жыл мурун ачкан. Ишкер айымдын айтымында, айыл жеринде ишкана ачуу оңойго турган эмес. Жумушчу орундарды түзүү менен бирге киреше табууну көздөгөн каармандын эмгеги эми минтип текке кетпей киреше таап жаткан чактары. Ошол жолдошум экөөбүз шаарда көп жыл эмгектенип жүрүп, ушундай бир чоң цехке кирип, ошол жакта 1 жылдай иштешип, ошол жак менен сүйлөшүп, ушундай мындай айтканда филиалы мини цех ачып иштетип атабыз. Декабрдын башында ачылган. 7-ай болуп атат ошол иштеп атканыбызга. Жумуш жакшы, үгүлтүксүз, жай кышы менен куртка тигебиз. Учурда цехте кышкы кийимдерди тигүү жүргүзүлүп, Россияга жөнөтүлүүдө. Иштин сапатына жараша туруктуу кардарлар пайда болуп, сатып өткөрүүдө кыйынчылык жок. Өзүмдүн болсо эми профессиям медик, бирок баягы жашоо шартка байланыштуу ошо ушул тармак ачылгандан бери
Бишкекке барып иштеп жүрдүм. Андан кийин былтыртан бери ушул жер ачылып калып, бизге ошо алыска барып иштебей, ошо үй бүлөбүздүн жанында болуп иштегенге мындай возможность болду да. Тегөө цехте буйрутмалар арбын болгондуктан чакан цех кеңейтилип, кошумча жумушчу орундар түзүлмөкчү. Айыл жергесинде өзүм мурун надон болуп жумуш алып иштеп жүргөм. Ошол көп көйгөйлөрдү жаратчу да. Шаардык мындай баа жок. Ортодон ортомчулардан баалар кемийт. Үйдө отуруп тиккен эмгегиңди актабайт да бааларычы. Ошонун баарын ойлоп жүрүп, ушундай айыл жергесине да ушундай цех ачсак кандай болот деп ойлоп жүрүп, ошол ишибиз, ойлогон оюбуз ишке ашты буюрса. Алыс аймактарды ишкерликти колго алып, ишти жөнгө салгандар арбын. Алардын катарында мээнеткеч аракети менен ийгиликке илине баштаган Бурул Жунушалиеванын кадамы үлгү. Салтанат Усейинова, Айдин Төлөбек уулу, Өлкөдө Эми, Ат Башы району. Бүгүн Европа биримдиги программасынын жана глобалдык өзгөрүүлөр коомдук фондусунун колдоосунда Нарын шаарында уюштурулган семинар акыркы кездери чоң көйгөйгө айланган миграция маселесине арналды. Акыркы статистикалык маалыматтарга таянсак, бүгүнкү күндө 1 миллиондон ашыгыраак кыргызстандык жарандар чет өлкөлөрдө ар кандай жумуштар менен алек. Бирок турмуш зарылчылыгынан улам өз мекендерин ташташкандар көпчүлүк учурларда миграциянын укуктук нормаларын толук биле беришпейт. Андыктан ушул иш-чарада үйлөрүндө калган балдарына камкорчу жана көзөмөлчү дайындап кетүүнүн жол жоболоруна олуттуу басым жасалды. Анын жүрүшүндө белгилүү болгондой, бул милдеттер жергиликтүү социалдык мекемелерге жүктөлүп, алар баарыдан мурда мыйзамдардын толук сакталышына жана кайрылгандардын укуктарынын корголушун көзөмөлдөшмөкчү. Мындай шартта балдарга зомбулук көрсөтүү жана аларды оор жумуштарга тартуу кыянатчылыктары кескин кыскарат. Ал эми мындай кейиштүү фактылар Теңир Тоо жергесинде да орун алып жаткандыгы мурунку ачуу тажрыйбалардан улам жакшы белгилүү. Эгер статистикага кайрыла турган болсок, 19-жылы өкмөт тарабынан берилген статистиканын негизинде 106 000 бала Кыргызстанда мигранттардын балдары. Пандемиянын учурунда албетте ата-энелер кайтып келишти, бирок ошол эле учурда көпчүлүк мигранттар үй бүлөсүн багуу максатында калышты. Башка өлкөлөрдө алардын азыркы учурда балдардын саны бизде Кыргызстанда 85 000 болуп атат. Ошол ата-энелер кетип атканда көпчүлүгү кошунасына таштап кеткендер бар, туугандарына таштап кеткендер бар. Ошолордун укугу көпчүлүк учурда корголбой калып атат да. Зордук зомбулук көргөн балдардын саны дагы мигранттардын балдары көп болуп атат. Ушул маселени эске алуу менен бирге биз ушул Нарын жергесинде Ат Башы району менен Нарын районунда РОС кичи коомдук уюмдар менен иш алып барып атабыз. Кыргызстанда 25 июнга карата коронавирус дагы 875 адамдан аныкталды. Аныкталгандардын 10 Нарын облусунун тургундары. Адистердин айтымында облустагы медициналык мекемелердин дары-дармектер менен камсыз болушу 93% түзөт. Ал эми сактоочу жайларда 2-2,5 айга жете турчу кору бар. Облус боюнча ачылган 11 эмдөө пункттарында каалоочулар вакциналарды алууда. Облустагы эпидемиологиялык абал тууралуу кийинки сюжетте айтылат. COVID-19 пандемиясы шартында ар бир жаран өз жакындарынын өмүрү жана ден соолугу үчүн социалдык жоопкерчиликти сезе билиши керек. Бул коронавируска каршы биргелешкен күрөшкө анын салымы болот. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов министрлер кабинетинин кезексиз жыйынында билдирди. Санитардык эпидемиологиялык талаптарды сактоого, анын ичинен өзгөчө маска тагынуу, социалдык дистанцияны сактоого чакырамын. Той топурларды кыскартууга ушуга баарыбыз кийлигишибиз керек, көзөмөлгө алышыбыз керек. Өткөн жылдагы кайгылуу күндөрдү эсибизден чыгарбасак, биз кандайдыр бир чектөөлөрдү киргизгенден алыспыз. Кечээ урматтуу президентибиз дагы бизнес коомчулугу менен жолукканда баса белгиледи. Бирок ошол эле учурда ар бир жаран өзүнүн коомдун алдындагы жоопкерчилигин сезип турушу керек. Жыйындын жүрүшүндө өлкөдөгү эпидемиологиялык абалды жакшыртуу боюнча маселелер жана илдеттин өсүшүнө бөгөт коюуга карата саламаттыкты сактоо системасынын даярдыгы каралып, тиешелүү тараптарга бир катар тапшырмалар берилди. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Нарын аймактык башкармалыгынын маалыматына таянсак, облустагы ооруканалар 93% дары-дармек менен камсыз болуп, антикоагулянттар жана антибиотиктер жетиштүү санда. Өздүк коргонуучу дезинфекциялык жана медициналык каражаттардын 3 айга жетерлик калдыктары бар. Саламаттыкты сактоо мекемелеринде 45 ИВЛ аппараты калк кызматында.
Дары дармектер, антикоагулянттар жана антибионтиктер 2-2,5 айга жетиштүү санда бүгүнкү күнү. Башкача айтканда 95% дары дармекке запас бар. Ал эми бүгүнкү күндө ушу колдонуучу жеке коргонуучу каражаттар болсо 2-3 айга жетет. Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын аймагында уюштурулган эмдөө пункту каалоочуларды күн сайын саат 8-ден кечки 23:00 чейин кабыл алууда. Облус аймагында мындай эмдөө пункттарынын 11-и уюштурулган. Облуста эмделгендердин саны 8000ге чамалады. Ушу апрель айынан баштап Синофарм вакцинасынан 8000 доза келген. Биринчи вакцинация 4000 элге уже эмделип бүттү. Экинчи дозасынан 2900 кишиге эмдөө жүргүзүлүп 1000 дозасы калды азыр. Спутник вакцинасы 700 доза келген, биринчи дозасынан 21 эле доза калды, а экинчи дозасынан 220 доза калды. Республикалык штабтын билдиргенине караганда бүгүн илде 875 адамдан аныкталды. Басымдуусу Бишкек шаарында жана Ош, Чүй, Жалал-Абад облустарында катталууда. Мындан улам санитардык эрежелерди сактап, ооруну алдын алуу чараларын күчөтүү зарыл. Жарандар өзүнүн жана өзгөнүн саламаттыгына сак болуп, эрежелерге баш ийүүлөрү керектешет дарыгерлер. Гүлзат Мокенова, Нурсултан Болотбек уулу, Айдын Төлөбек уулу, Өлкө Деми. Өтөлгөлүү өмүр сүрүп, эмгегин элине арнаган инсандардын катарында кыргыз эл баатыры Сабира Гүмүшалиева дагы бар. Кыргыз маданиятын өргө сүйрөп, аны дүйнөгө таанытууга салым кошуп, кичинекей ролдордун чоң актрисасы атыккан каармандын элеси канча мезгил өтсө дагы унутулбай өчпөгөн жылдызга айланган. Залкар таланттын элесинен сүртүмдөр тууралуу кийинки материал. Жүрөк саада болуп атат. Үй жайынан айрып, элдин бир тобун айдап ийдилер. Ал бечараларын алгандай болот. Балдарын убалы кимге? Кыргыз маданиятынын өнүгүшүнө ополтоодой салым кошкон залкар талант Сабира Гүмүшалиевага быйыл 104 жыл, өмүрүнүн 73 жылын сахна менен киного арнаган кыргыз эл баатыры, кыргыз театрынын умай энеси аттыккан актриса атайын кесиптик билим албаса дагы табигый жөндөмү тубаса таланты менен кичинекей эпизоддук образдарды жаркыратып ачып бергендиктен кичинекей ролдордун чоң актрисасы деген ары жөнөкөй, ары таамай баага татыган. Seni şaada kızım, akça sat görür öyle bolsa, uğulum kal dele. Oşan emne bol deken, aç bekin. Каармандын өмүр жолуна токтолсок, мектепти аяктагандан кийин Фрунзе техникумуна тапшырып, аны ийгиликтүү бүтүргөн соң 1932-жылдары башталгыч мектепте мугалим, 1934-жылдан тартып Кыргыз драма театрында актриса болуп эмгектенген. Ушундан кийин Сабира Гүмүшалиеванын өнөрү өркүндөп, актрисалык чеберчилиги артып, театрга болгон кызыгуусу күч алып, бүтүндөй жан дүйнөсү менен искусствого сүңгүп кирип, өзүнүн жашоосун театр, киного арнап, кыргыз жана казак фильмдеринде элдин эсинен кеткис не бир сонун спектакльлерде 100дөн ашык ролдорду жаратып, өзүнө түбөлүк урагыз эстелик тургуза алды. Ак кеме, Урукия, Бетме-бет, Тепкич, Каныбек жана башка тасмалардагы элеси дайым элдин эсинде. Мейли оң, мейли терс каармандардын образы болсун, таамай жеткире алган. Мен бир Ташкентке тапшырып атканда, режиссурага тапшырып аткан. Ошондо көрдүм да, эми жөнөкөйлө көрүп калдым. Анан көрүп калып туруп, өзү жөнөкөйлө, мындай карапайым эле, бир карапайым. Анан айланайын, баягы бир македонскийде ойногон сенсиңби деп ошентип калды. Анан анда Жумгалда жанагы Марбажиевдин балдар бойго жеткендегисинде македонскийде ойногон. Адамдарды талдап, ошо бир образдарды издеп, анан бир адамдардын теге актерлордун ойногондоруна ушунчалык кубанып турган киши экен да. Кыргыз маданиятына ат көтөргүс кызмат өтөгөн каарман талбаган эмгеги үчүн бир катар сыйлыктарга ээ болгон. Алардын ичинен эң башкы сыйлыгы калың элдин берген баасы, урматы чексиз дешет. Кыргыз бар кезде булар эч убакта унутулбайт. Эч убакта. Артисттер деген адамдын тагдырын жазылган китепке жан киргизгендер да. Бул эми ар кимдин өз кесиби өзүнө кутбосун. Ар бир кесиптин өзүнүн түйшүгү бар. Ар бир кесипти жаркалып чыга турган ар бир адам өзү. Залкар талант улуттук сахнанын чебери, Кыргыз Республикасынын баатыры, эл артисти, Кыргызстан Ленин комсомол сыйлыгынын лауреаты жана башка ондогон сыйлыктарга татыган. Эң башкысы артына өлбөс өчпөс из калтырып кетти. Кечир мени.
Чапара Садыкказиева, Жеңиш Абдылдаев, өлкөдө эми. Өтүп бараткан жума мына ушундай окуялар менен коштолду. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр тынч өтсүн. Саламатта калыңыздар.